Ош шаарынан видео келген, ошол нерсени жүктөгөнбүз билесиздер. Жарандар нааразычылыгын айтышкан. Эмне үчүн Горгайда, Оштун Горгайсында 2 саат обед кылышат деп. Жарандар убактысын таштап, алыс жактан келип, айтор Горгайдагы иштерин бүтүрө албай 5 саатка чейин тургандарын айтышкан. Ошол тууралуу видео чыккандан кийин бүгүн ал жактан жетекчилик тараптан атайын тапшырмага ылайык эми Ош шаарынын Горгайсында мындан кийин понедельник, дүйшөмбү күнү обедсиз, түшкү тыныгуусуз иш алып барышат экен. Эртең менен саат 9-дан кечки 7-ге чейин. Бул абдан сонун. Себеп дегенде базар күндөрү өтө иштер көбөйүп кетет. Ошондой эле башка күндөрү жуманын пятницага чейин обед учуру 2 саат эмес, мурункудай 1 эле саат боло турган болуптур. Бул дагы өтө сонун нерсе. Бул нерсеге алкыш айтышыбыз керек. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жарандарга чыныгы жакшы кызматты, жакшы сервисти берип, ушинтип элдердин жүгүн жеңилдеш керек. Азыр эми артында турган бул Бишкек шаарынын Горгайсы, УПСМ дагы деле обед 2 саат. Ошондой эле Оштуку суббота күнү болсо эртең менен саат 9-дан 2-ге чейин иштесе, Бишкек шаарындагы Горгайыбыз эң негизги Бишкек шаарынын 1 миллион калкы бар Горгайынын иштегени 12-ге чейин эле экен. Бул жакта дагы эми 2 саат эмес, обед учуру 1 эле саат болсо жакшы болот эле. Ошол тууралуу биз дагы Бишкек шаарынын Горгайсынын жетекчисине кайрылабыз. Бишкек шаарында дагы обед учурун 1 саат эле кылыңыздар деп. Азыр Горгайдын ичине кирип баратабыз. Иштөө убактысын көрсөтөбүз силерге. Бул жакта жазылып турат. Иш убактысы 9-дан 7-ге чейин, тамактануу убагы 12-ден 2-ге чейин деп. Жана ошондой эле суббота күнү ишемби 9-дан 12-ге чейин.